кеңештер, урматтуу апалар, агалар, эжелер, жаштар, баарыңыздар ушул жерде көрүшүп турганга кубанычтамын. Бүгүнкү кечибиз куттуу болсун. Сөздүн башында мен сиздерге жол Москвага баратканда көптөн ушундай кабар кеткен. Барат экенсиз, баратасызбы, жеттиңизби, жолугуштуңузбу деген суроолор көп. Мен ошолордон сиздерге терең, ысык, жалындуу Кыргызстанда салам айткандар аябай көп сиздерге. Барсаңыз ошол биздин мекендештерге, биздин бауырлашторго, биздин туугандарыбызга салам айта барыңыз деген аманаттарды мен сиздерге жеткизип коеюн. Биринчиден, экинчиден мына ошол бүгүнкү кечени уюштуруп, ушуга күйүп жанып, абдан катуу аракет жасашып, улам телефон чалып, келе аласызбы, келдиңизби, учтуңузбу, жеттиңизби деп улам ушундай кыжаалат болуп сурап аткан, бүгүнкү кечени уюштурган, биз менен сиздердин жолугушууңуздарды уюштурган биздин жигиттерге, кыздарга мен терең ыраазычылык билдиргим келет. Ар дайым Аллах алардын ойлогон ой максаттарын ишке ашырсын. Жакшылык менен аман эсен убактылуу бул жакта жүргөн азаматтарыбыз алты саны аман, тапкандарына Аллах берекесин берип, ойноп, күлүп, жайнап, ошол биздин кайрадан элибизге, жерибизге, ата энесинин кучагына, бала чакаларынын кучагына аман эсен жеткенди Аллах бизге баардыгыбызга насип эткен болсун. Жолугушууну ушундай кылып баштасам, мен жана уюштуруучуларга айткым келет, убакытты аябай үнөмдүү пайдалануу максатында сиздер дагы чарчабай, көп убакытты кетирбестен жазуу жүзүндө суроолорду бере берсеңиздер, чү дегенде эле мен суроолордон баштасам. Себеп мен азыр сүйлөп баштаганда көпчүлүк ошол суроолорду жазылган суроолорго жооп беришке туура келип калат да, кайра кайталанып калабыз. Ошондуктан сиздерден жазуу түрүндө келсе суроолор, аттарыңыздарды кааласаңыздар жазыңыздар, каалабасаңыздар жөн коюңуздар. Анда баштайлы. Саламатсызбы Адахан Кимсанбаевич, сизди актыктын символу катарында тутабыз. Атайын сизди көрүп, сөзүңүздү укканы келдим. Бүт кесипте такшалык мамлекетибизди көтөрүп кетишиңизге толугу менен ишенимин. Суроо, ийгиликке аз калдыбы, ошону айтыңызчы дейт. Рахмат, ниетиңизге рахмат, тилегиңизге рахмат. Ийгиликке аз калдыбы, көп калдыбы, ал биздин өзүбүздөн көз каранды болот. Бүтүндөй кыргыз мамлекетинин, кыргыз журтчулугунун өзүнөн көз каранды болот да. Биз эмнени кааласак, ошого жетишибиз керек, өзүбүз ошого татыктуу болушубуз керек. Менден көпчүлүк учурда сурашат да, сиз буга даярсызбы деп. Мен дайым айтам, түндө саат 3-тө тургузсаңар деле даярмын, бирок ошого эл даяр болот. Себеп биздин мамлекеттеги тарыхты дайым ошол эл жасап келген, тарыхты дайым эл жасайт. Ошондуктан ийгиликтин эрте кечи жок, бирок ал качан келет, кандай болот, биздин калың элден көз каранды болот. Ассаламу алейкум дейт. Сизди көргөндө укканда бир азга болсо да үмүтүбүз жанат, кыргыз элинин сабыры түгөнүп баратат. Бизди батыраак алып кетиңиз сураныч дейт. Азыр менимче азыр сиздин кирип жатканда көздөрүмдөн жаш акты дейт. Аллах көзүбүздөн жашты тек гана жакшылыктарга агызган болсун. Мындай кылбайлы, эгер биз таза жүрөк, акпейил, чынчыл азаматтар канчалык көп Кыргызстанга барса, кара ниеттер ошончолук өздөрү качып чыгышат. Макулсуздарбы? Баралы. Эмне үчүн шайлоого сиздерди катыштырбайт? Билесиздерби? Себеп кара күч жеңилип калат деп коркот. Мына чындык мына жакта жатат. Ошон үчүн сүйлөтпөйт. Биз мыйзам жазып киргизгенбиз, сунуш берип атабыз. Мына азыр анча-мынча депутаттарды жиберип калыптыр бул жака. Кичине концерт коюп барып элдин пикирин угуп көр, билип көр.
бар эле ал жакта бир киши деп атыптыр, бир аз буруп карачы, бар бокс уюштурасыңбы, волейбол ойнотосуңбу же чай бересиңби өзүң бил деп тез ликилдеп каттап калышыптыр. Угуп атам. Биз саясаты жок болгондо да жолугушуп атабыз. Эмне үчүн дейт суроо берет. Башкалар ушундай кылып концерт уюштуруп келсе, кыргыздарды араңдан жыйнайт, а сизди өздөрү чакырат деп ошол жакта кыжалат болушуп атат. Себеп концерт менен 1 саат көңүлүң ачылат. Курсагыңды тойгозсо 2 саатка тойгозот. А бизге түйлүк келечек керек. Бизге өзүбүздүн болбосо балдардын келечеги керек. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз Москва шаарына. Сизге бир гана суроо бар дейт. Кыргыз жерибиздеги кен байлыктарды иштетип чыгарган адистерибиз барбы? Эгер кен байлыктарды иштетип чыгарган адистерибиз бар болсо, ишеничиңиз бар. Ишеничибиз бар дейт. Эгер ишеничиңиз бар болсо, эмнеге кен байлыктарды башка мамлекетке берип жатат? Садырали Орунбаев дейт. Орунбаев. Мен айттым го баардыгы өзүбүзгө жараша болот деп. Мына кече менин сөзүм эмес, мен тек гана факты менен сүйлөйм. Кече президенттик шайлоодо 1,5 миллиард сом кетти деп эскиси айтты. Анын баары чындык деп жаңысынын штабын башкарып турган азамат айтты. Менин сөзүм эмес. Эми ошолордун баардыгы чындык болсо, мына кен байлыктарды жөндөн берип аткан жок да. Эми үчүн ал мамлекеттерге карматып берип атат. Себеп ошол мамлекеттер шайлооңду аман эсен өткөрүп ал деп себет жасап берип жиберген да. Жеңелер. Бата тойго барганда жасайсыңар го 7-ден 9-дан себет. Ошентип ошол бизнесмендерден себеттер келет да. Анан сен эмне бердиң эле тойго? Анан эртең себетти куруп кайтарган уят да жеңе, туурабы? Ага кыргыздын кенин салып бериш керек да. Бир себетке кадам жайды, бир себетке чаккалды, бир себетке солтон сарыны салат да себетке бөлүп. Келгенине жараша. Биз кыргыздар өзүбүздүн тагдырыбызды өзүбүз чечмейинче, өз киндигибизди өзүбүз кесмейинче, кен байлыктар эмес, бүгүнкү күндө паспортубузга да ээ болушталар. Бүгүн биздин паспорттарда биздин улутубуз жок. Улутуңарды жазбагыла деп. Эмне үчүн? Себеп кошуна мамлекеттен келгендерге паспорт бергенге жеңил болот экен улуту жок болсо. Мына алардын ою кайда жатат? Мен сиздерге айтып атпайм, ошол паспортта улутту жоготкондун кесепетинен канчалаган паспорт берилди, канчалык жаран берилди Кыргызстанга. Кен байлыктар боюнча менин пикиримди билесиздер. Бизден эстүү, бизден акылдуу азаматтар, жигиттер, кыздар келмейинче тоо ташты жарганды токтотолу. Мен макул эмесмин деп ошону жаздык биз. Мен тоо таштарды жарганга макул эмесмин. Мен кыргыздын моундай болуп отурган жигиттердин, кыздарынын үнүн, добушун, оозун басканга макул эмесмин. Сиздерди мына айттым го мен. Тепкилеп кабыргаларын сындырып чыгарып койдуңар шайлоодо деп. Мен ушуга макул эмесмин. Ким макул ушуга? Ол Кадамжай чакырды эле, Кадамжайга барсак мен чексиз ыраазычылык билдирем. Ар бир үйдөн бир да киши калбастан чыгып турушат тоо таштын башына. Кытайлар ошол жерде чуркап жүрүшөт. Ким ошонун алдында чуркап жүрөт? Неге? Ага дагы бир себет тийбесе дагы бир табак тийген да. Акташ керек ошол табакты. Мен ачыктан ачык айттым ошол жерде. Төйтөмдө ушул жерде чуркагандан көрө ушул жердин аксакалынын аркасынан чуркасаң, Аллахка да разы жагат эле, элиңе да разы болот эле. Жок. Ликилдеп бир Кытайдын аркасынан чуркап жүрөт. Неге? Билесиңер да эмне үчүн чуркаганын. Атасынын аркасынан ошондой чуркабайт. Биз баарына сураныш олтуруп эле окуңуз дейт. Рахмат. Өзүнүн тагдырына өзү ээ экен, чечип койду го. Көрдүңүздөрбү? Мына азыр ошондой чатап терек сайда болуп атат.
Терексайда. Мына ушундай эле чатак биздин Нарын областынын Нарын районунда бар. Солтон Сарыны билесиздерби? Мына ушундай чатактар Кыргызстандын бардык жеринде бар. Эми сиздер элестеткиле. Ошол тоону жарса, тоонун аркы капталында биздин 3-чү, 4-чү атабызга чейинки атабыздын, энебиздин, таятабыз, тайэнебиздин сөөктөрү жатат. Разы болобу ошолор? Урпактар биздин сөөгүбүздү чачып, ушул жерден алтын алат экен деп, алардын руху разы болобу? Арбак разы болмойм, Аллах разы болбойт дейт. Биз ошолор жаткан жерлерди жардырып, алтын алабыз деп, ансыз деле кандай күндү көрүп атканыбызды көрүп атабыз. Ал каргыштан кийин биз каяка барабыз? Ошон үчүн мен биздин ата-бабаларыбыздын жаткан жерлеринин жарылышына, агып аткан суулардын булганышына мен макул эмесмин. Мына жерде макул эместер болсо, мына жерде да макул эместер болгон болсо, анда ошол биздин арабызга барып кошулушу керек. Мына ошол макул эмесмин дегенге дагы бир жооп берип коеюн. Өткөндө көбүңүздөр интернетке жаздыңыздар. Адахан Мадумаров мен макул эмесмин деген кыймылды кол токтогонду эмнеге токтотуп атат деп жаздыңыздар. Мен токтоткула деп айтканга мажбур болдум. Неге? Саат 12-де болсо да телефон чалат үйгө. Саат 1-де болсо да чалат. Менин жеңемди коркутуп атыптыр. Менин эжемди коркутуп атыптыр. Менин атамды коркутуп атыптыр. Кол жыйнабайсың деп үркүтүп атыптыр. Мен чарчадым ошондой сөздөрдөн. Макул, эгер жалгыз мага керек болгон болсо токтотуп эле койгулачы дедим. Мени иштен айдайм деп атат. Иштен айдай албайт. Эгер ошончолук коркуп атсаң токтот дедим. Эмне дейин андан башка айтпылат? Кандай дейт? Макул токтотуп койгула десе, анан жаздым анан. Неге токтотот? Токтобойбуз, жыйнайбыз. А жыйнасак анда арызданбай жыйнашыбыз керек. Мен жалгыз экенмин. Күнүнө 15 киши телефон чалып айтса дагы, аябай катуу тиет экен.